Көк бөрүнү суу сепкендей өчүрүштү. Көк бөрүгө саясат аралашканы бул оюн жоголуу коркунучуна кептелди. Мындай пикирин Жылдыз Тайм YouTube каналында Асылбек Өзбеков айтты. Ал бийлик алмашкан сайын Көк бөрү федерациясына өздөрүнүн кишилерин койгондо адатка айлантышканын, ар ким аны өз кызыкчылыгына пайдаланып жатып, ички тартип бузулуп, таш талканы чыкканын билдирген. Булар саясатка айландыра башташты. Оюнду. Себеби булар көрүштү. Ошол улакчылардын салмагын, ордун, барктуулугун, баалуулугун, ошолорду карапай белдер угуп, ошолорду туу тутуп, ошол улакчынын ушундай бир өзгөчө команданы өзгөчө эл жакшы көрөрүн сезишти дагы. Булар өзлөрүнө пайдаланганга аракет кылышып, областарда өзлөрүнүн федерациясынын жетекчилерин кое башташты. Өзбеков тартиптин жоктугунан Жылдыз оорусуна кабылган оюнчулар өзүн билемге өткөнүн айткан. Башаламандыктан улам Ошто Көк бөрү оюнунда чыр чыгып, кийин ипподромдо бир оюнчу каза болгонун эске салды. Азыр оюндо суу сепкендей өчүрүштү. Бүгүн Көк бөрү жок деп койсок да болот. Ипподромда жок, оюнда жок деген ал.